Атыңдан айланайын сабак деген китептин автору Сайдылканов жана Абдикерим Муратов. Суроолор түзүлдү жооптору менен. Идея адамды эр жүрөк жана тайманбас кылат деп ким айткан? Жообу Сухомлинский. Кыздар канча жашынан баштап уй сааганды үйрөнөт? 10. АКШнын көзөмөлү качан аяктаган? 1952 жылы. Жапонияда окуу жылы качан башталат? 1 апрелде. Орозали Сайдылкановдун 4-класстагы агайы Нуркыяз. Орозали Сайдылканов канчанчы даражадагы Манас орденинин ээси? 3. Орозали Сайдылканов 1975-1977 жылдары Каракулжа районундагы кайсы лагерде иштеген? Барчын. Жолдошбай Жусупов кайсы факультеттин мугалими? Математика бөлүмү. Очерки психология личности китебинин автору Марлан. Данияда окуучулар канча балдык шкала менен бааланат? 13. Болгарияда окуучунун билимин канча балдык шкала менен өлчөнөт? 6. Францияда окуучулардын билими канчага чейин баалашкан? 20. Италияда, Голландияда окуучуларды канчага чейин баалашкан? 11. Канчанчы жылы окуучулардын жүрүш-турушун, билимин бал менен белгилөө тууралуу декрет кабыл алынган? 1918 жылы. Улуу дидактика аттуу эмгектин автору ким? Коменский. Мурда класс жетекчинин эмгек акысына канча сом болгон? Эмгек акысы 10 сом. Класс жетекчилик жеңил ишпи деген макаласы канчанчы жылы жарык көрдү? 1983 жылы. Мугалимдер газетасынын редакциялык кеңешинин мүчөсү ким? Садык Үсөналиев. Абдикерим Муратов Нокат районунун кайсы мектебинде мугалим болуп иштеген? Свердлов. Практикада 4-класстын класс жетекчиси ким? Алимжанова Мээрбү. Орозали Сайдылканов практикада канчанчы класска бөлүндү? 4-класска. 1979 жылы Орозали Сайдылканов кайсы мектепке директор болуп дайындалды? Жданов мектебине. Орозали Сайдылканов канчанчы жылы артыкчылык диплому менен аяктады? 1970-74 жылдары. Абдикерим Муратов канчанчы жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтун аяктаган? 1976 жылы. Орозали Сайдылканов канчанчы жылы кайсы мектепти бүткөн? 1968 жылы Каракулжадан. Атыңдан айланайын сабак китеби боюнча суроолор түзүлдү жооптору менен. Кийинки чыгарылышка чейин аман болуңуздар.